Бадыраңды бир гана ушинтип жебестен муну кышка даярдап коюуга болорун бардык эле биздин көрүүчүлөрүбүз билет болуш керек. Азыр биз кышка бадыраңды кантип туура туздоо керектигин келген коногубуз менен айтып беребиз. Студиябызда son bir konogубуз бар, жаркылаган келиңиздер тааныштырып өтөлү. Рысбеков Жалынбек байкебиз өзүнүн рецеби аркылуу бизге son сырларды беришет. Кош келиптирсиз. Кош келиптирсиз. Assalomu alaykum, жакшы. Маанайларыңыз жакшы, буюрса жакшы келиңиз. Мынакей күзгү камылгалар башталып атат, кышкыгача. Анан эң эле баягы жалпы жумурай журтубуз көбүрөөк колдонгон нерседен чогуу жазайт экенбиз, бадыраңды туздайт экенбиз. Эми келиңиз сырлар менен бөлүшсөңүз. Бадыраңды туздагандын ар кандай жолдору бар. Эми ар ким өзүнө ылайыктап рецептура таап алышкан, ошону менен өздөрү туздайт да. Негизги бадыраңды свежий, жаңы үзүп, жакшы жууп, анан мында налеттор болот, мында апапак быдырлакай. Ошол бул деген природада жаратылышта бадыраңды ушундай кылып жаратып койгон, мисалы насекомыйлардан, курттардан сактансын деп. Бул жылмакай нерсеси да. Анан сиз ошону жакшылап жуушуңуз керек, муздак сууга. Ошону кетирип, бул быдырлакай апапак налет болот, ошонусун кетирип, жакшы жуусаңыз эле, негизи банка эмне себептен атып кетет көбүнчө? Бадыраң жакшы жуулбагандан, бул зелиндердин бардыгы, мисалы ошол кошула турган составында кете турган кошумчалар бүт бардыгы жакшы жуулбагандан, эгерде мунун составында микроб калып калса, ошондо атылат. Анан банкага жапканда ичинде кислород калып калса, воздух, ошондо дагы атылат да. Анан муну аба калтырбаш керек. Аба калтырбаш керек. Мисалы, эгерде кандай деп түшүндүрсөм, мисалы бул укроп мен шашканыман негизи бул бышып калган укропду алыш керек да, жана уруктанып калган. Уже зрелый укропту. Мен шашып калганыман эле мындай свежий укропту алып. Эч нерсе болбойт бирок. Ооба. Эчтеке болбойт. Негизи беркиндей укроп алыш керек да, кургак, көрүп калган. Мына бул зелиндерди биз салып алабыз. Кошулмаларын. Бул тамыр. Хрень деп коет орустарда. Бизде кыргызча билбейм эмне дейт экен. Жакшы. Бул деген эгерде муну салсаңыз, бул өзү ачуу болот. Мисалы приправаларга көп нерселерге кошулат. Анан бул деген канды тазалайт, аябай жакшы. Оорубайсыңар. Кара мурч кадимкиле. Кара мурч. Кадимкиле кара мурчтан. Кара мурч. Сарымсак. Сарымсак да. Мисалы бул хрендин жашылыгын да кошушат. Укроп, ушул лаврушка. Ушул тамырды жалынмаса айтып коюшат го. Сасык тумоо болгондо да аябай жакшы жардам берет. Негизи составында витамин С бар болсо, микроэлементтер, анан С бар болсо, значит ал сасык тумоого көп ооруларга аябай пайдалуу. Мисалы, муну биз деген өзүнчө, бул менин способум да. Муну кипятокко салып, кичине кайнатабыз 1 мүнөткө. Мындайча айтканда микробдор өлүш керек да. Бул жуулган деңиз. Муну биз кайнаттык. Тамыр, сарымсак, мисалы ошол кошумчалар да. Лаврушка, лавровый лист. Анан бардыгын биз банканын түбүнө салабыз. Банка деген жакшы жуулуш керек. Жакшы жуулгандан муну буулаш керек, буулаш керек ысык сууга. Же болбосо содага жууса болот. Же марганцовкага жууса болот. Таза болот. Же духовкага коюш керек 180 градуста 20 мүнөткө. Наса. Биз кадимки эле чайникке буулайбыз да, негизи. Чайникке бууласа болот. Эми көп количествода кылганда, мисалы большой промышленностьте кылганда духовкага салышат. Батыраак болот да. Мисалы 180 градуска жарым саатка коюп коет. Андан кийин койгондон банка муздайт. Муздаганда ошол эле инфекциялар, микробдор ошол убакта өлөт. Содадан деле, марганцовкадан деле. Эми ар ким өзүнүн жөндөмдүгүнө жараша. Өзүнчө эми ыкма таап алышкан да. Мисалы, муну биз кайнаттык дейлик. Кайнаттык. 2-3 мүнөт. Анан түбүнө салабыз. Эң астына. Эң түбүнө.
Эң астына салдык. Анан бадыраңды эгер батыраак туздалсын десеңиз, эки жак башын аласыз. Албай койсо да болот. Албай койсо да болот. Ал адамдын өзүнүн эмесинен дедим го. Да. Анан бул батыраак туздалат да. Эгерде сиз бүтүн салам десеңиз, анда майдаларын салыңыз. Чоң бадыраңдарды туздасаңыз, анда бөлгөнүңүз оң. Анткени себеби ошол туздар, маринадтар өтпөй калат да. Эң жакшы жолу мен ойлойм, майда-майда бадыраңдарды туздатып, ошол жакшы. Майда бадыраңдар ал деген плотный да болот. Жегенде аябай кытырайт, көрүнүшү дагы. Ал чоң бадыраңдардын эң бир кемчилиги, алар жумшап кетет да, ичи жумшап калат. А кичинекей бадыраңдар алар кыртылдап турат, жумшабайт. Ал жумшап кеткен себеби ал деген уругу чоң да. Анан ортосу пустой болуп калат. Пустата. Жакшы. Ал көбүнчө туздаганга жарайт. Бул болсо маринованный. Мында уксус бар, сахар бар. А берки бочковой деп коет, бочкага туздашат. Ага жөн эле туз. Анан мисалы аз-маз кошумчалар. Бүттү, башка эчтеке кетпейт. Туздагандын да түрлөрү бар да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Жалымбек байкебиз өзгөчө өзүнүн ыкмасы менен бадыраңдарды туздоо сырларын бөлүшүп атат. Жакшы плотный отургушубуз керек. Туурасынан коюшубуз керек окшойт. Туурасынан. Бул мен бадыраңдарым кичине чоңураак болгон үчүн азыраак батып атат да. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде экендигибизди баса белгилеп өтөлү. Коногубузга суроолоруңуздар бар болгон болсо чалыңыздар. 56 56 72 сандары кызматта, шаарыбыздын коду болсо 312. Ооба, бадыраң туздоо же маринадтоо боюнча суроолоруңуздар болсо Жалым мырзага берип калсаңыздар дагы болот. Эгер баягы жаңыдан бадыраң туздап жаткан биздин көрүүчүлөрүбүз болсо, сурооңуздар болсо бериңиздер, албетте. Жалым мырза жооп берет деген ишеничтебиз. Жалым мырза, сизге телефон чалып атат го. Мен бадыраңды туздап бериңиз деген бир буйрутмалар окшойт. Иә. Өчүрүп кое турайын. Так. Өзүңүз ашпозчу болуп иштегениңизге канча болду? Негизи мен ашпозчу болуп иштегениме 24 жыл болду. Массага. Кандай тажрыйба? Мен бул кесипке кызыкканыманбы? Мен ашпозчулукту үйдөн деп коеюн, 7-чи классымда баштагам. 7-чи классымда баштагам, ошол менен мен апам менен атам экөө госучреждениеде иштеген үчүн алар үйдө да болчу эмес да. Анан үйдүн эң улуусу мен болгон үчүн казан аякты мен эрте кармадым. Жакшы. Ал эми үйдө өзүңүз эле баягы кышка камылган өзүңүз эле көрүп коюп турбайсызбы? Жок. Негизи ашпозчулардын көбү эле үй менен жумушта аралаштырбайт да. Жумушта жасайт, үйдө жасабайт. Жумушта жасайт, үйдө жасабайт. Үйдө ким жасайт ошондо? Келинчегим. Келинчегиңиз жасайт. Келинчегим кылат, кызым Сизден кылат. сурайт да, сизде 25 жыл тажрыйба бар, сизден кеңеш алып турат дегендей туурабы? Жок, азыр сурабайт. Мүмкүн убагында кээ бир нерсени айтышы мүмкүн. Азыр сурабайт. Азыр мага үйрөтөт. Жакшы. Эми айымдар үйрөткөн жактан эч кимди алдыга чыгарбайт го. Да. Муну аябай плотный отургузабыз. Анан дагы бир кызыгы. Мисалы бул биздин кандай деп түшүндүрсөм, мисалы кургак нерселерди, сахарды, тузду муну 1 литр сууга өлчөйсүңөр. Өлчөгөндө 1 литр сууга. Мисалы бул 1 литр сууга сиз 2 чоң кашык йодтолгон туз. Мисалы илгерки столовый ложка деп койчу, чоң кашыктар мурунку терең болчу. Анан ошол терең кашык менен мындай өтө толтура эмес да. Мындай болуш керек. А бул азыркы бул жаңы кашыктар болгон үчүн бунун көлөмү кичине тайыздыраак да. Ошон үчүн биз муну толтурараак алабыз. Мисалы бул 1 литр суюктукка. Түшүндүңүз, 1 литр сууга, ооба. 1 литр суюктукка. 1 литр сууга 2. Анан Ушул туз боюнча айтып берсеңиз да, Жалым мырза, бул аябай шекерге окшогон туз экен. Бул деген неодированный соль деп коет. Мунун ичинде йод толбогон да. Муну көбүнчө туздаганга жакшы.
мисалы банкада неме кандай атып кетпейт, калемпирлерди туздаганда, көп нерсени туздаганда ушул жакшы да. Жакшы. Көрсөтпөсөң да ошол тузду. Барпы көрсөтпөсөң. Мынакей, көргөзүп атабыз. Базарда арзан эле турат. Жок. Берки туздарга караганда бул аябай арзан турат. Анан Кайдымкы эле менде бир кызыктай суроо жаралып атат да. Тузга шекерди кошуп атабыз азыр. Шекерди тузга кошконуңуздун себеби бул деген даам берет. Мисалы, кычкыл уксус кошулган составында любой жерде, мисалы салаттарга, кайсы тамактарга составында уксус бар болсо, анда кант кетет. Мисалы китайский кухнялардын көбүнчө тамактарында кычкыл нерсени көп колдонушат. Дунгандарда, мисалы, ар кайсы улуттун тамактарында. Ошондо бизде кычкыл нерсе кошулуш керек да. Жакшы. 1 кашык, 2 кашык тузга 1 кашык шекер. 1 литр суюктукка. Анан биз муну кайнатабыз. Мисалы бул кайнады дейин. Бул 1 литр суюкту дейин. Кайнады. Бул кайнап чыккандан кийин биз буну буяка куябыз. Насага. Бардыгы оозуна чейин болуш керек. Анткени мунун ичинде кислород калбаш керек да, аба. Аба жок болуш керек. Аба жок болуш керек. Эгерде аба болсо, анда бул атып кетет. Анан сиз деген муну коюп коесуз. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт. Оозун бекитпейли. Ооба. Анан бул кадимкидей муздай чөт. Анан кайра бир сыра муну төгүш керек. Себеп? Ошондо бадыраңдын ичинен бери жылыйт дагы, ичиндеги воздух, кислород болсо, ошонун баарын алып чыгат. Насага. Эгерде ичинде кислород калып калса, мисалы пустота, бадыраң, чоң бадыраңдар болсо, ичинде көлөм воздух бар да, ошонун бардыгын алып чыгат. Ысык давление өйдө алып чыгат да. Анан муну кайра биз кайнаттык. Кайнатып туруп, экинчи жолу сиз муну 2 же 3 жолу кылсаңыз болот. Анан ушуга мынан уксус. Муну сиз деген 1 литрге 1 кашык. 1 литрге 1 кашык. 1 кашык. 1 аш кашык. Баракелде. Дагы бир кызыгы. Бул капкакты сиз деген алдын ала кайнак сууга салып коюшуңуз керек. Банканын капкагын. Капкагы кайнак сууда болуш керек да. Бул жок дегенде бир 2 мүнөт кайнайт. Кайнагандан кийин алып анан жабасыздар. Ошентип биздин туздалган бадыраңыз дагы даяр болду. Анан муну сиз жапкандан кийин муну көңтөрүп коюш керек да. Көңтөрүп, мунун үстүн жаап коюшат. Жылуу кылып жаап коюш керек. Ошонун астында бул муздаш керек. Мына ушундай даяр болдум. Ыраазычылык билдиребиз сизге Жалын мырза. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушундай бир кышка даярдык иретинде туздалган бадыраңды көрсөтүп бердиңиз. Биз ойлойбуз, аз да болсо биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир маалымат болду окшойт, Сөзсүз түрдө өзгөчө сырлар менен бөлүшүп өттү Жалынбек мырза. Биздин конокторубуз телегөрүүчүлөрүбүз дейинчи, телегөрүүчүлөрүбүз сыналгын артында ушул рецепт менен таанышып алган болсоңуздар, жазып алган болсоңуздар, эми ушинтип бадыраңдарды туздай берсеңиздер болот. Эми келели сиз өзүңүз менен ала келген өзгөчө бул кадимки малина. Мисалы бул малина вареньяларды кантты ошол жемиштердин таттуулугуна жараша кошосуздар да. Мисалы эгерде сиз жемиштериңиз вареньяңыз аябай сулуу болсун десеңиз, анда өтө буш элек. Өтө буш элек абрикос же болбосо өтө буш элек ягодаларды алып колдоносуз. Бирок аларга сиз деген ошого жараша кантты кошушуңуз керек да. Мисалы эгерде сиз өтө бушуп кеткен нерсеге сиз кантты көбүрөөк кошуп койсоңуз, анда
сиздики аныкы баягы эмне деп коет? Өтө даамдуу болуп кетет. Жок, канттанып кетет. Жана балдарды көрдүңүз беле, сахар өзүнчө бөлүнүп калган апапак болуп. Ал ошондой болуп калат да. Ошон үчүн бул бышканына карата кошосуздар да. Мисалы, эгерде сиз негизи 1/1 кошот. Сахарды, мисалы 1 килограмм өрүк болсо 1 килограмм шекер кошот. Эгерде сиз наоборот чийки жакшы бышкан эмесин колдонсоңуз 1/2 кошсоңуз болот. Кандай деп түшүндүрсөм? Ой, мен туура эмес айтып койдум. 2/1 кошсоңуз болот. Өтө бышып кеткен вареньялар болсо, анда даамы сакталат да. Анан 2 килограмм өрүккө мисалы 1 килограмм сахар. Жакшы быша элек болсо, жок, наоборот, жакшы быша элек болсо 1/1. Түшүнүктүү. Өтө бышып кеткен болсо 2 килограмм өрүккө. Эгерде сиз джемдерди даярдасаңыз, мисалы джем болгондо мясорубкадан өткөрүлгөн деп коелу. Ооба. Анда сиз деген 3/1 кошсоңуз болот. Ошондо ал өтө бышып кеткен өрүктөрдөн, өтө бышып кеткен ягодалардан кылынат да. Мисалы баардык эле нерсеге 1/1. Анан чет жактарда мисалы сахардын таттуулугун дагы анан коюлантканын дагы эме кылышат да. Мисалы ал жактарда сахарда жазуусу бар. Мисалы 2 цифра болот. 1, анан дагы 1 деген. Бул деген 1/1 биринчиси таттуулугу, экинчиси коюлугу. Анан кээ бир кондитерский изделияларды колдонгондо ошого дагы көңүл бурушат. Эгерде мисалы коюлугу көбүрөөк керек болсо, анда агар деген нерсе бар. Анан пектин дегени бар. Ошолорду колдонушат да составына. Варенье деп атабыз, биз ушул таттуу малинадан, өрүктөн, кулпунайдан жасалган вареньялар кандай учурда атып же бузулуп кетиши мүмкүн? Бул деле эгерде сиз кантын азыраак кошсоңуз, анда сиз деген холодильникке сакташыңыз керек. Эгерде даамдуурагы көбүрөөк болсун десеңиз, мисалы кайнатпай, мясорубкадан өткөрүп туруп эле сахар менен аралаштырып койсо, жаап коет. Бирок сиз аны муздак жерге сакташыңыз керек. Анткени пайдалуу нерсенин баардыгы бат бузулат. Эгер пайдасы жок нерсе, ал деген көпкө сакталат. Ошондо ар бир вареньяларга, мисалы үчүн өрүктүкүнө, кулпунайдыкына, малинаныкына ар кандай өлчөмдөрдө шекер кошулат деп айтып атасыз. Ооба, ар кандай анын таттуулугуна жараша. Эгерде сиз таттуу болсо, бышканына жараша болот. Өтө бышып кетсе, азыраак кошушуңуз керек. Ал эми көп бышпаган болсо, анда көбүрөөк шекер кошушуңуз керек деген сөз болот экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түшүнүктүү. Жалын мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, келип, айтып, жада калса көрсөтүп бергениңиз үчүн. Бизде ашпозчу Жалын Рыспеков мырза болду. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эчтеке эмес, жакшы кылды. Ишиңизге ийгиликтерди каалайлы. Ал эми кадырман телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар, дагы кызыктуу маалыматтар менен алдыда билишебиз.